Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымды көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү жаңылык ошо Трамп деген Жапонияга барып, Жапониядан ошо келишим түзүптүр. Ал келишим боюнча ошо мурун Жапония айтты эле, пошлиналарды киргизбеш үчүн Трамп 550 миллиард долларга биз ошо Америка Кошмо Штаттарынын экономикасына инвестиция кылабыз деп. Трамп ага аябай жаккан. Ушул сөз барып туруп Токиодо ошол алгачкы Жапонияда биринчи жолу тарыхта ошол аял премьер-министр болгон Такаити Санае менен ошо келишим түзүп келиптир. Ал келишим боюнча 490 миллиард долларга келишим. Америкалык экономикага Жапония киргизет. Эң негизгиси баягы чейрек кездешүүчү минералдар, жерлер, сейрек кездешүүчү металлдар тарабынан жана алардын иштетүүсүнө, микрочиптерди изилдөөгө, жасоого жана ага байланыштуу баягы неодим, магнит жана ошол нерселерге. Анткени Трамп менен Си Цзиньпин жолугушканы жаткан, жакынкы арада ошо Кытай менен АКШ кандайдыр бир келишимге келмек. Бирок ага чейин биринчиден Трамп ошо 6-7 айдын 6-сына чакырып атат Борбор Азиянын бүт президенттерин жолугушалы деп. Анан экинчи четинен ошол жолугушуунун астында Кытай күчөттү санкцияны Америкага каршы. Чейрек кездешүүчү металлдарды Кытай бүгүн дүйнө жүзүндө 99-98% көзөмөлдөйт. Алар деген көп эле кездешет жер жүзүндө, бирок ошол эң мындай кооптуу кир жана аябай ошол ден соолукка зыян жана жер жүзүнө зыян болуп аткан аларды кайра иштетүүчү ишканалар бир гана Кытайда бар жана эң негизги чоң жана жеңил мындай ала турган ошол сейрек металлдарды ишканалардын кендери ошо так Кытайдын колунда да. Африка баарын сатып алган дүйнө жүзү боюнча Кытай. Ошону Европага жеткизбей калды жана ошо Америка Штаттарында да жеткизүүгө атайын өзгөчө шарт койду, мындай алгыс кылды да Америка Штаттарына. Бул кризис жаратты Америка Кошмо Штаттарынын жогорку технологиялык буюмдарды чыгаруу өндүрүшүнө. Анан албетте ошо кошумча дагы Си Цзиньпин ASEAN өлкөлөрүнө ошо жарыялады. Биз деген ошол Трамп эгерде баарыбызга пошлина киргизсе, биз силер Кытай менен силер пошлинаны азайтып же пошлинасыз соода кыла аласыңар деген сөз айтты. Ошо ASEAN бул Тынч океандагы баягы өлкөлөрдүн Кытайга жакшы көз караштагы аябай майдай жакты, алар деген ошону жакшы кабыл алышты да. Анан ошо негизи Трамп ошого шашып ошо Жапония менен күчтүү ушундай келишимдерди түзгөнү аракет кылып атат. Анткени Жапонияда бүгүнкү күнү билесиңер эң жогорку технология Кытайдан кечигип баратат Жапония. Кытай алдыга жимеле ошо тартып атат, алдыга өтүп кетип атат, бирок Жапония баары бир иштеп чыккан технологиялар укмуштуу. Анан ошолордун баары эгерде базарга жетсе, дүйнөлүк базарга, бир топ эле Кытай кыйналат да. Албетте ушул нерсе Кытайга жаккан жок. Кытай айтып атат: "Эй, Жапония эли, тарыхыңды эсте, ким сага атомдук бомбалар түшүрдү эле? АКШ түшүргөн. Эмнени кылгандан жатасыңар? Эмнеге ушинтип АКШга жакындап атасыңар?" деген сөздөрдү айтышты да Кытайлар. Кытайлык мындай ар кайсы ошо блогерлери, МИДтин жумушчулары, ар кайсы баягы пикирдин лидерлери да, сырткы саясат боюнча эсептчилери. Ушундай болуп атат. Кыскача өзүм фандрайзингди тийип өтсөм, бир сутка калды, бир сутка эмес, бир күн калды да. Ошо бүгүнкү күндүн кечинде ошо чечилет. Акыркы числосу дейт ушул негизи 5-күн болот, саат 4кө чейин которууга. Бирок которууга чейин баары бир баягы мүчүлүштүктөрдү билип, аларды жоюуга баары бир 1-2 күн эле калат да. Ошон үчүн аз эле күн калды саналуу акыркы датага. Бирок негизи бүгүнкү эле күн акыркы деп эсептесе болот. Ошон үчүн бир күн калды менин фандрайзингиме. Албетте ошондон кийин деле эгерде жардам жиберсеңиздер жакшы болот. Анткени агитацияга дагы акча сарпташ керек болот. Чоң жардам болот. Бирок ошо азыр залогду төлөгөнгө колдоп коем десеңиздер, ошо бир күн, бүгүнкү күн калып атат. Мүмкүнчүлүгүңүз болсо колдоп коюңуздар. Ушул Боршекомдун мындай уруксаты боюнча ачылган атайын эсепте элдик банкка, ушундай банктар ортосунда которуу деп туруп Кыргыз Республикасынын жарандары ушундай жардам бере алат да, саясий фандрайзингди ушинтип уланталы туугандар, бүтүрөлү. Ушу менен эгерде бул бала бизди ошо элдик депутат болуп, бизди парламенттен
кызыкчылыктарыбызды жактасын десеңиздер мына колдоп коюңуздар. Андан ары кете берсек, негизи ошо Санаe Такаити деген ким? Эмнеге Кытай ошо Жапония жаңы самурай болуп турганы жатат жана эмнеге ошо Кытай Жапониядан коркуп жатат. Кытайда миллиардка жакын калк да, эгер айтуулар боюнча 800 миллион, бирок баягы расмий маалымат боюнча 1 миллиардтан ашкан калк. Кытайда калк бүгүнкү күнү карып атат, анткени бир үй бүлөдө бир бала деген саясаты Кытайдын демографиялык өсүүсүн бөгөт коюп салды да, өсүүсүнө. Жапонияда деле ошондой. Жапонияда аялдар өзүлөрү баягы турмушка чыккысы келбей, үй бүлө жасагысы келбей, анткени жашоо кымбат. 140 миллион да киши ошентип баягы өзүнүн ошол төрөгөндүгүн, баягы өлкөнүн, калктын өзүнүн өзү кайра жаратуусун токтотуп засаңдатып салышкан. Бирок Жапония бир кездерде аябай укмуштай батыштын технологияларын алып алып, тегеректеги бүт өлкөлөрдү куураткан. Экинчи дүйнөлүк согуштун, биринчи дүйнөлүк согушта Кытайга кирген, ошол Корея жарым аралын басып алган, Харбин, Сахалин тарапты. Экинчи дүйнөлүк согушта анан бүт такыр басып алган Кытайда аяктан Нанкинге чейин кирген. Нанкинден ошо 30 миллион кишиге чейин жок кылган дейт. Ошол эле күнү 300 миңдей кишини бир-эки күндө, бир жумада эле ошо өлтүрүп салган дейт. Анан Жапониянын 731 ушундай кошун деген отряды болгон, аябай мындай начар иштер жасаган, биологиялык, баягы медициналык караганда ушундай сыноолорду өткөрүп, ал боюнча интернетте карасаңар, жүрөгүңөр айланат, ошол жөнүндө фильм көрсөңөр. Бирок ошол Жапония көп баягы Кытайга мындай, кандай десем, оору, мындай улуттук баягы мындай ооруну ыйгарып берген да. Ошон үчүн кытайлар жапондорду кадимкидей ошол жаман көрүшөт да. Эми болсо Жапонияны баягы атомдук бомбаларды ыргытып атып тындырышкан, америкалыктар жеңишкенден кийин ошол Жапония согуш токтоткон, АКШ Жапонияга армияны түзгөнгө тыюу салган. Бирок ошо менен бирге аябай чоң инвестиция киргизген, анткени Жапонияда өндүрүш аябай өсүп кеткен. Жапониянын баягы экинчи дүйнөлүк согушта атайын ошо кылмыштарды кылган адамдарды эч ким соттогон жок, аскан жок. Нюрнбергдеги Германияда Гитлердегидей. Тескерисинче алардын баарын жумушка алып, алардын билимин, технологиясын колдонуп, кээ бир учурда дагы Америка Коңшу Штаттар лидерликке чыгып кеткен аябай. Ошол Жапониянын технологияларын иштеп колдонуп. Анан бир кездерде Жапония АКШдан үйрөнүп алып, өзүнүн баягы лидерлигин АКШнын ичинен өрчүткөн, жана АКШнын мисалы үчүн Детройт деген шаарын толук банкрот кылган да, ошо автомобиль чыгаруучу, унаа чыгаруучу мекемелерин жеңип салган. Жапониянын унаалары эң сапаттуу, эң арзан болуп атып, дүйнө жүзүндө америкалыктар ошону сатып алып атып, өзүлөрүнүн үйүндөгү өндүрүштөрдү чанып калган да. Ошондо өндүрүштөр Детройт деген шаар бүт ошол баягы автомобиль чыгарган шаар жөн эле жапайы шаар болуп калды да, жумушсуз такыр баягы кадимкидей баягы фильмдерди көрсөтөт го, мындай келечекте бир гана кылмышкерлик, жапайы бийлик жок, баары кедей, ошондой нерсе болуп кеткен да Детройт. Азыр деле ошондой. Жапония ушундай өзүн көрсөткөн да, баягы өзүн өзү аябай мыкты бир жумушка ыйгарып, ар бир адам ошол жумушка баш оту менен кирип кетип, өмүр бою ошол жумушун мыкты жасап, анан бир кездере карыганда ошол кишиден мыкты эч ким жасалбайт деген наамга жетип, ушундай баягы өзүнүн иштерин, адистигин жогору көтөргөн да Жапония, батыштын технологияларын жана билимин алып туруп. Бирок ошол кезде эле Жапония өзүнүн салттарын, ошол өзүнүн тарыхын, өзүнүн улуттук тилин, улуттук баягы өзгөчөлүгүн сактап калган жана дүйнө жүзү боюнча ошо Жапония өзгөчө бир мамлекет деп эсептелинет. Жапониядан мисалы үчүн жакында ошо негизи мигранттарга да каршы саясатты күчөтүп жатышат. Бүт ошо мусулмандарга каршы чыгат Жапония, ачык айтканда, анткени ойлошот ошо кичине мусулман өлкөлөрү чоң коркунуч түздүрөт деп. Өзгөчө араб өлкөлөрү, Пакистан өлкөлөрү. Жакында ошо Санаe Такаити премьер-министр болду жана анын саясаты ошондой өзгөчө да. Негизи ошо араб өлкөлөрүнө каршы чыгат окшойт. Бирок ошону менен бирге Жапония мисалы үчүн Дубайлар менен жакшы карым катнашта, ошол аякта аябай чоң бизнес жасашат да, акча, технология алмашышат. Эмнеге Кытай ойлоп атат, ошо Жапония мурунку биринчи дүйнөлүк согуштагыдай
болуп кетерине. Самурайлык императорлук Япония кайра баягы экинчи дүйнөлүк согушта, биринчи дүйнөлүк согушта Кытайды куураткандай эле азыр ушуну куураткан атат, кайра күчүнө кирген атат деп Кытай коптонуп атат да, тарыхыңды эсте деп атат да Жапонияга. Бул деген анткени Жапонияда чын эле карасак ошо Такаити деген мурунку атайын улутчул премьер-министр Синдзо Абе болгон. Ал деген Жапониянын кызыкчылыктарын экинчи дүйнөлүк согушта эсептеген. Экинчи дүйнөлүк согушта Жапония агрессор болгон эмес дейт, ал бир гана коргонгон дейт. Ошондуктан экинчи дүйнөлүк согушта Жапонияны кылмышкер десе болбойт деп айтып жүргөн да Абе. Жана ошо Исукуни деген, Ясукуни деген ушундай бир өзүнүн ыйык жери бар да Жапонияда. Ошол жерде баягы экинчи дүйнөлүк согушта өлгөн камикадзелер, жана императордук армиянын желдеттери, Квантун армиянын желдеттери өлгөн сөөктөр жатат да. Албетте ошого барып сыйынган сайын качан америкалык ошо саясатты карманган Жапониянын премьер-министрлери же саясатчылар Кытайда дайыма коомчулук жарылат да. Кытайда бүт ушул саясатчылар, саясаттануучулар, серепчилер кыйкыра башташат. Бул эмне кылганыңар? Бул силер деген кайра ошо Кытайдын куураткандай, ошол заманды кайра Кытайды кууратуу заманды каалап атасыңар. Силер ошо экинчи дүйнөлүк согушта көп чыккынчылык жана адамзатка каршы жана адамзатка каршы ошо кылмыштарды кылган адамдардын сөөктөрүн ошо арбактарын ушинтип сыйлайсыңарбы деп ушул аябай катуу жазып чыгышат да. Аябай жини келишет, провокация кылганга аракет кылышат. Ошол тим эле мындай кайнап кетет да өтө. Такаити Синдзо Абенин командасында иштеген бир нече жыл, Окинаваны башкарган. Жана негизи Окинава жана түндүк территориялар ошо Итуруп, Шикотан, Курила аймагында башкарган бир кездерде. Мисалы үчүн 2012-2014 жылы ошол өзүнүн партиясын, ошо Абен партиясын башкарган, ал ГР башкармалыгын жетектеген. 2017-20 жылы баягы ички иштер министрлигини башкарган. Жана ошол COVID-19 дагы аябай катуу пандемия болуп кеткенде ошо улуттук ковид башкармалыгын жетектеген жана ошо көзөмөлдөрдү кылган Жапонияда. 22-24 жылда Кисида премьер-министрдин кабинетине кирип иштеген, министр болгон, экономикалык коопсуздук боюнча, илим боюнча, технология боюнча, космос саясаты боюнча Жапониянын, жана интеллектуалдык мүлк боюнча Жапониянын, жана ошол өзү Жапония Cool Japan деген стратегияны, бул укмуштуудай Япония деген Жапония деген стратегияны иштеп чыккан жана ошол стратегия боюнча иштеген да. 2024 жылы жаңы мыйзамды иштеп чыккан. Ал мыйзам боюнча экономикалык коопсуздукту Жапонияныкын жактайбыз деп ошол стратегияны мындай ишке салган да мыйзам аркылуу. Жана Жапонияны ошол эл аралык деңгээлге көтөргөн ушул коопсуздук боюнча. Жана Такаитини баары айтып атышат, бул деген ультраконсерватор дейт да. Бул эмне деген сөз? Бул деген 9-чу статьяны Жапониянын конституциясын америкалыктар жеңгенде жаздырып ишкен да. Эч качан Жапония армияны түзбөйт деп. Эми болсо ушул Такаити айтып атат. Мен деген ушул беренени конституциядан өзгөртөм дейт. Эми Жапонияда армия түзүлөт дейт. Жана армия аябай катуу күчкө кирет дейт. Абономиканы колдойм дейт. Бул деген жогорку технологиядагы инвестицияларды күчөтөбүз дейт. Ушуга бүт акчаны, улуттун акчасын киргизебиз дейт. Жана армияны көбөйтүш үчүн, чоңойтуш үчүн ички дүң продукциясынын 2%-ын ошо Жапонияныкын 26 жылы киргизебиз деп ушул планга кетип баратат да. Ошо мисалы үчүн кризистик инвестицияларды кылабыз дейт, ошо экономиканы оңдош үчүн. Социалдык жактан баягы ЛГБТ гей баягы ар кайсы НПОлорго каршы чыгабыз дейт. Ошо эгерде ЛГБТлер үй бүлө түзөбүз десе, ошолорго бөгөт салабыз дейт. Ушундай мыйзамды жасайбыз дейт. Жана ошо кайра эле аялдардын укуктарын ооздуктайбыз дейт.
Жапонияда баягы мурунку салттагыдай кылабыз дейт. Сырткы саясаты боюнча АКШ менен дос болобуз деп жатат. Жана Тайвань менен дос болобуз, жана Кытайдын ушул чалгын кызматтарына каршылык көрсөтөбүз деп жатат. Жана Кытайдын ошол Жапония менен Кытай бүгүнкү күнү Сенкан аралдарын талашып жатат. Сенкан аралдары Жапонияныкы деп айтып чыкты. Кытайдан алабыз дейт, ошол баягы талаш маселесин чечебиз, Кытайды жөнгө салабыз деп атат. Жана ошо толугу менен ошо өлкөдөгү пакистандык мусулмандарды чыгарып салабыз дейт. Пакистан араб мусулмандарды башка ушундай радикалдуу кыймылдарга аракет кылган же болбосо кичинекей кыздарды зордуктай турчу жанакы өзүнүн салттарын Жапониянын салттарына карама каршы келтирилген бүт мигранттарды чыгарып салабыз деген мыйзам долбоор иштеп чыкты. Жана ошол жакында киргизем дейт. Анан ошонун аркасы менен кээ бир беренелер иштей баштады. Биздин баягы Жапониядагы туугандар айтып атат, кичине кыйыныраак болуп калды жашаганга деп. Эми бизге баягы мурунтан бери жашап жаткан мигранттарды дагы кууп салганга мүмкүнчүлүк пайда болуп атат дейт Жапонияныкы. Ошол болушу ыктымал дейт жакында. Айтып атат, бүт мектеп тарых китептерин өзгөртөбүз дейт. Тарых китептеринде Жапония агрессор деген сөздөрдүн баарын алабыз дейт. Анан Жапония коргонгон, Жапония Кытайды жана башка өлкөлөрдү туура эле кураткан деген сөздөрдү жаздырабыз дейт да ошол тарых учебниктерине. Анан албетте ошо СССРди агрессор катары жазабыз дейт. Америка Коңшу Штаттарды дос катары жазабыз дейт. Албетте согушканбыз, бул атомдук бомбаны түшүргөн, бирок негизи бүгүнкү эң жакын досубуз деп жаздырабыз дейт ошол тарых учебниктерине. Анан албетте ошо Мураяма Коно деген жана Коно деген жапониялык саясатчылар мурун Жапониянын атынан эл журтуна, дүйнө жүзүнө кечирим сураганда, биздин баягы экинчи дүйнөлүк согуштагы кылмыштар үчүн кечирим сурайбыз деп. Ошону өтө аша чап кетишкен дейт. Эчтекейден, эч кимден кечирим сурабайбыз дейт да, такайчы санай. Анан албетте Синто баягы динин, бул Жапониянын өзүнүн дини, баягы алардын кудайы ай деп эсептелинет да. Ошону баягы эң мындай алдыга чыгарабыз дейт да. Ошол нерсе Жапонияныкы дейт. Жапониянын өзүнүн динин бекемдетебиз дейт да. Кандай кызык нерселер? Биринчи Жапониянын аял премьер-министри бүгүнкү ошол бүт Жапониядагы саясий күчтөрдү бириктирди. Ошо Комейто мисалы үчүн деген кыймыл пайда болуп, Жапониянын бийликтерине каршы чыгып атты. Азыр болсо бирдиктүү баарын бириктирди. ASEANда мисалы үчүн Дональд Трамп менен ошо азыркы келишимге кол койду 490 миллиардка. Жана ошо 13,9 триллион йен дейт, инфляцияны ооздуктаганга жиберем дейт. Жана конституциялык реформаны өткөрөбүз дейт. Конституция өзгөрөт дейт толугу менен. Ошо анан албетте буга аябай катуу Кытай жини келип атат. Бул деген эмне дегендик? Кытайдын канча 30-40 миллиондогон эли өлгөн ушул Жапониянын колунан дейт. Эми булар кайра ушундай кылган атабы деп, анан Жапонияга эстетип атышат. Силер деген баягы Хиросима, Нагасакини эсиңерде барбы дейт, башка тиле шаарларыңар бар дегендей айтып атышат да кээ саясатчылар Кытайдыкка. Демек, атомдук бомба менен силерди урабыз дегендей болуп атабы деп. Ошондуктан бул дагы огой бетер Жапонияны Америка Коңшу Штаттарына коштурган атат. Жапония айтып атат, биздин ошол ядролук куралдан сактоочу жана бизге өч алуучу, эгерде бизге Кытай ошол ядролук сокку кылса АКШ болот деп ушундай маанайда болуп жатышат да. Ушундай туугандар, эмне деп ойлойсуңар? Ушундай кызыктуу нерсе болуп атат. Тынч океан регионунда, Азияда Кытайга кайра мурунку эски душманы күч алып атат жана кайра мурунку куралсыздандырышты эле экинчи дүйнөлүк согушта АКШ жана Кытай эми кайра куралдандырууну карап атат да. АКШ ошо Жапонияны, Жапония болсо Кытайга аябай начар көз карашты да. Ошо туугандар, пикириңерди жазгыла. Менде ошо бүгүнкү эле күн калды, саналуу эле сааттар калды. Ошо саналуу сааттардын ичинде залогдун ошо маселеси чечилиши керек. Баягы катталыш үчүн кандидат катары. Ошон үчүн колдооңорго дагы эле муктажмын. Эгерде мүмкүнчүлүгүңөр болсо, ошо эсеп менен которуңуздар. Ошо бүгүнкү күн бүтөрү менен, анан албетте баягы андан кийинки эсеп мындай жардамыңар эми ниетиңер болсо берсеңер болот, бирок негизи ошо залогду азыр топтош керек болуп атат да. Ошо акыркы күн. Анда эмесе эми видеолордон көрүшкөнчө. О, от души.